Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик турат, деди Сооронбай Жээнбеков. Жогорку кеңеш Бишкектеги өзгөчө абалды алып салды. Президент Орозалиевке, Калиметовго жана Салиевке генерал-майор наамын ыйгарды. Дем албай жаткан бейтап орун жоктугунан улам реанимацияга жаткырылган жок. Депутат Тазабек Икрамов кесиптешин жулкуду. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин жыйынындагы сөзүндө. Урматтуу бекендештерим, урматтуу депутаттар, мына президентке шайланганыма кечээ 3 жыл болду. Кудайдын буйругу менен элдин колдоосуна таянып, мамлекеттик бийликтин бардык бутактары менен биргеликте ички жана тышкы саясатта бир топ иштерди аткардык. 2017 жылы президентке аттанганда берген негизги убадаларымды аткаруу ушул 3 жылдык эмгегимдин өзөгүн түздү. Президенттик мөөнөтүмдүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракет талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамилебиз согундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу — бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Талантбек Салиевке генерал-майор наамын ыйгарды. Бул тууралуу 16 октябрда УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Жогорку аскердик наам берүү жөнүндө жарлыкка 14 октябрда кол коюлган. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков ички иштер министринин орун басарлары Алмазбек Орозалиевке жана Мирлан Калиметовго генерал-майор наамын ыйгарды. Алар Чам мамлекеттик резиденциясында Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өттү. Анда Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абал киргизүү тууралуу токтомду жокко чыгаруу чечими кабыл алынды. Президенттин жарлыгы менен 12 октябрдан 19 октябрга чейин Бишкекте өзгөчө абал режими киргизилген. Кечки саат 10дон таңкы 5ке чейин коменданттык саат эрежелери күчүндө болуп турду. Өзгөчө абал киргизүү чечими 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык окуяларга байланыштуу кабыл алынган. Улуттук госпиталда өпкөсүнүн 65% жабыркаган бейтап концентраторсуз калган. Бул тууралуу ыктыярчылар кыймылынын башчысы Валерия Садыгалиева Facebook баракчасына жарыялады. Тозок башталды. Улуттук госпиталь урология адистештирилген оорукана. Концентратор жок. Бейтап 65% өпкөсүнөн жабыркап, бөйрөктөгү таш жана пиленефриттен улам ооруканага реанимацияда жатат. Кычкылтек бар жерде орун жок. Ковид менен ооругандар дарыланган башка ооруканаларда реанимацияда орун жок. Жугуштуу оору ковид менен ооругандар үчүн жандандыруу бөлүмү азырынча даяр эмес деп жазат ал. Бүгүн 16 октябрга карата коронавирус жуккан пневмонияны эске алганда 431 жаңы учур катталды. Акыркы суткада коронавирустан 4 адам каза болду. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун кезектеги дагы бир коомчулуктун көңүлүн бурган видеосу чыкты. Анда Алар Чам мамлекеттик резиденциясындагы жыйындан кийин чыгып бара жатып, өзүнүн улуу кесиптешинин колун кармап жулкуган.